Бишкек бизди акырындан өлтүрүп атат, урматтуу туугандар. Биздин сүйүктүү Бишкегибиз бизди акырындан өлтүрүп атат. Өнөкөй жарандан баштап президентке чейин, министрлерге чейин, депутаттарга чейин акырындан өлүп атабыз. Ушул жерде отургандардын баары үй бүлө бала бакырабыз менен. Себеби Бишкектин акыбалы мына азыр айтты. Бул өзүбүздүн өмүргө, өзүбүздүн ден соолукка болгон көз карашыбызды билгизет. Бишкек, мен айтпай эле коеюн дедим эле, бул смог эле эмес, мусорго да толуп кетти. Уят эле. Эми сиз жаңы келдиңиз. Бишкек мусорго толуп кетти. Кармай албай калдыңар силер. Ар кандай шарттардын айынан мына Бишкекти мен айтпай жөн эле коеюн дедим эле, ар кайсы жагынан мусор толуп кетти. Биз мунун баарын анализ кылганбыз. Бишкектеги смогтун 3 негизги себептери бар. Биринчи себептери бул жайкы убактагы Бишкектеги смог. Мында бир 2 чоң себеби бар. Бул транспорт менен ТЭЦ жайында. Транспорттон чыккан түтүн, ТЭЦтен чыккан түтүн Бишкекте смогту жайкы убакта алып келет, бирок өтө мындай көп эмес. Бирок все равно баягы смог бар да. Экинчиси кышкы убактагы смог. Кышкы убактагы смогту ошол эле транспорт калат, көбөйөт, жайында ар кайсыга кетебиз. Экинчиси ТЭЦтен чыккан түтүн, ал айтып атпайбы бийик, ал учуп жок. Ал багыттын өзгөрткөндө Бишкектин үстү менен өтөт. Үчүнчүсү көмүр. Новостройкадагы жагылган көмүрдүн сапаты кара кечеден келген. Бул Бишкекке жайылат дагы, Бишкекти бүт алат. Анан эң негизгиси кышында бул табигый шарттарда абанын басымдуулугу. Өйдө чыгып бараткан смогтун баарын ылдый карай басат абанын муздак агым. Бишкектен чыккан ысык агым өйдө көтөрүлүп баратканда эле Бишкектин үстүнөн муздак агым капкан сыяктуу басып туруп ошол бойдон кармап чыгарбай коет. Ушул себептерден улам Бишкек азыркы акыбалда турабыз. Побочный таасирлери болгондор бар. Бул автобустарга айтып атпайсыңарбы? Алып келебиз электроавтобус, газ автобус, ал эчтекени чечпейт. Кичине эле нерсе ал. Мусор полигон, тияктагы мусор, азыр билесиңер, тияктагы мусор, мафия аяк. Өлө коррупция деп атпайбы, ошо өлө мафия аяк. Мэриңди да карап да койбойт, эч ким туруп да койбойт, басып алган, акырындан өрттөйт, ошентет, аяк мафия, эч кимдин аны бир план менен баспасак аякты баса албайсыңар. Күчүңөр жетпейт. 300-400 миң доллар взятка берип туруп, евролук взяткаларды берген убактар болгон. Парктар айтып атпайсызбы, Динара сен, парктар салыш керек, алыш керек. Бишкекке 10 миң бак тигебиз деп тиге албайсың 10 миң бак. Каяка тигесиңер? Жер жок. Бүт баарында застройка болуп кеткен. Каянга тигесиң? Жөн урдура бербеш керек дем, тигебиз депчи. 10 миң бак мына менин убагымда тиге албай койгом. Эң күч өткөн убакта Сурахматов тиккенде 5-6 миң, 7 миңге жеткен. Жер жок. Жерлер бар. Акчаңар жок, шартыңар жок. Муну мэрия чече албайт. Мэрияга өкмөт жардам бериш керек. Улуттук программа кабыл алыш керек Бишкек шаары боюнча. 1,5 миллион 200 миң кишиге жакын шаарда жашайбызбы? Бул улуттун уңгулардын баары, улуттун бүт баары ошол жерде отурасыңар. Бишкекте. Эгер мунун баарын өзүбүз өлгүбүз келбесек, бир программа, ал эмне программа? Ага бир 3-4 миллиард сомдук, мына Марлен Абдрахманович да айтты, биякты газификацияга алып барышыбыз керек 47 жаңы конушту. Да, 27-30 конушка газ кирди, бирок газ кирген менен анын ичиндеги жөн эле трассалар кирди, үйлөр кирген жок да. Үйдүн баары көмүр жагып отурбайбы? Ар бир үйгө газовый көмүр котелго салышыңар үчүн где-то 55 миң сом керек. Котелду алып кириш үчүн. Приблизительно жаңы конуштарда 50 миң үй болсо, 5-25, 2,5-3 миллиард сом керек. Аны бир 10 жылга арендага субсидия берип туруп өкмөт. Алып эле атпайсыңарбы? Карыз алып келгиле эчтеке болбойт Бишкек үчүн, өлбөш үчүн. Алып туруп ошону үйлөргө берип, 10 жылга бир РСК банк болобу, Динара сенде, башка банктар болобу, ошолорду берип туруп, ошолордон кайра алып, муну минтип жаппасак болбойт. Бул ушундан еще хуже будет. Себеби жайылып атат да. Мына катализаторлар жок, машинелерди алып келип атабыз. Алардын баарын айтыш керек, катализатор салбасаң, давай алабыз деш керек немеден.
Бишкектен чыгып кет анда деш керек. Катализаторуң эмне сатып ийдиң деш керек. Бул ушул эки нерсени чечсеңер, мен силерге башым менен жооп берем, 60-70% смогту чечесиңер.